8 bölüm. Иса тоодон түшкөндө көп эл аны ээрчиди. Ошондо бир пес оорулуу ага жакын келип тазим кылды да: "Теңир, эгерде кааласаң мени таза кыла аласың" деди. Иса ага колун тийгизип: "Каалайм, таза бол" деди. Ал ошол замат пес оорусунан айыгып таза болуп калды. Анан Иса ага: "Эч кимге айтпагын, баргында ыйык кызмат кылуучуга көрүнүп, Муса буйруган курмандыкты чал. Бул аларга күбөлөндүрүү болсун" деди. Иса Капернаум шаарына келгенде бир жүзбашы ага жакын келип: "Теңир, үйдө менин кулум катуу ооруп кыйналып жатат" деп андан жардам сурады. Ошондо Иса ага: "Мен барып аны айыктырамын" деди. Бирок жүзбашы мындай деди: "Теңир, үйүмө кирүүңө мен татыксызмын. Сен бир ооз сөз айтсаң эле менин кулум айыгат. Анткени мен да бийлик астындагы адаммын. Бирок менин кол астымда да аскерлер бар. Алардын бирине кет десем кетет. Дагы бирине кел десем келет. Кулума муну кыл десем кылат." Муну угуп таң калган Иса өзүнүн артында келе жаткандарга мындай деди: "Мен силерге чындыкты айтып коеюн. Исраил жеринен да мындай ишенимди таппадым. Силерге айтып коеюн, чыгыш менен батыштан көптөр келип, асман падышачылыгында Ибрайым, Исхак жана Жакып менен бирге болушат. Ал эми падышачылыктын уулдары сырттагы караңгылыкка ыргытылат. Ал жерде ый жана тиш кычыратуу болот." Анан Иса жүзбашыга: "Бара бер, сен ишенгендей болсун" деди. Кул ошол замат айыкты. Иса Петрдин үйүнө келип, анын кайненеси ысытма оорусу менен ооруп жатканын көрдү. Иса өзүнүн колун анын колуна тийгизер менен ал ысытма оорусунан айыгып калды. Анан ал аял туруп ага кызмат кыла баштады. Кеч киргенде Исага жин оорусуна чалдыккан көп кишини алып келишти. Сөзү менен жиндерди кууп чыгарып, бардык оорулууларды айыктырды. Бул Ишая пайгамбар аркылуу айтылган төмөнкү сөздүн аткарылышы үчүн болду. Ал биздин кеселдерибизди өзүнө алып, ооруларыбызды көтөрдү. Иса өзүнүн тегерегиндеги элди көргөндө шакирттерине көлдүн наркы өзүнө сүзүп өтүүнү буйруду. Ошондога бир мыйзам окутуучу келип: "Устат, кайда барсаң да мен сенин артыңдан барам" деди. Исага: "Түлкүлөрдүн ийини бар, асмандагы канаттуулардын уясы бар. Ал эми адам уулунун баш калкалаар жери жок" деди. Шакирттердин бири ага: "Теңир, адегенде атамдын сөөгүн коюп келейин, мага уруксат бер" деди. Бирок Иса ага: "Менин артымдан ээрчи, өлүктөр өлгөн адамдарын өздөрү коюп алышсын" деди. Иса кайыкка түшкөндө шакирттери кошо түшүштү. Күтүлбөгөн жерден көлдө чоң толкун башталды. Кайыкты толкун ура баштады. Иса болсо уктап жаткан эле. Шакирттери ага келип: "Теңир, бизди сактай көр, чөгүп баратабыз" деп аны ойготушту. Ошондо Иса аларга: "Эмне мынча коруктуңар, ишеним аздар" деди да ордунан туруп шамал менен көлгө тыюу салды. Ошондо улуу тынчтык орноду. Адамдар шамалды да көлдү да баш ийдирген "Бул ким?" деп таң калышты. Иса көлдүн наркы өзүндөгү Гадара аймагына келгенде анын мүрзөлүк үңкүрлөрдүн ичинен жин оорулуу эки адам тосуп чыкты. Алар аябай жаалдуу болгондуктан бул жолдон эч ким өтө алчу эмес. Анан алар: "Кудайдын уулу, бизде эмне ишиң бар? Сен бизди белгиленген убакыт келилекте эле кыйнаганы келдиңби?" деп кыйкыра башташты. Алардан анча алыс эмес жерде чочколор жайылып жүргөн эле. Жиндер Исадан: "Эгерде сен бизди кууп чыгара турган болсоң, анда бизди чочколорго жиберчи" деп өтүнүштү. Иса аларга: "Баргыла" деди. Алар бул адамдардын ичинен чыгып чочколорго киришти. Ошондо чочколор тик жардан көлгө кулап сууга чөгүп өлүштү. Чочко кайтаруучулар болсо качып жөнөштү. Алар шаарга кирип болгон окуяны айтып беришти. Жин оорулуу адамдар жөнүндө да айтышты. Ошондо шаардын бүт эли Исаны утурлап чыкты. Аны көргөндө алар андан өздөрүнүн аймагынан чыгып кетүүсүн өтүнүштү.